Ош шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү завод куруу пландаштырылды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов Түндүк Кипрдин экономика жана энергетика боюнча вице-премьер-министри Эрхан Арклы жана Biotreнд Energy компаниясынын президенти Ильхан Доган баштаган түркиялык делегация менен жолугушту. Жолугушуунун алкагында Ош шаарына инвестиция тартуу, эки тараптуу кызматташуу туурасында сөз болду. Шаар башчысынын милдетин аткаруучу учурда көйгөйлүү маселелерди приоритеттүү багыт катары алып, чечүү жолдоруна инвесторлорду жана адистерди тартып жаткандыгын билдирди. Ал эми Biotreнд Energy компаниясынын адистери Ош шаарында жайгашкан таштанды полигонуна барып, жеринен көрүп келишти. Бир айдын ичинде завод куруу келишими даярдалып, 1 ай 6 ай аралыгында толук иштөө мүмкүнчүлүгү жаралат деп билдиришти. Жолугушуу Ош шаарындагы таштандыларды кайра иштетүүчү заводду долбоорлоо жана куруу инвестициялык долбоорун ишке ашыруу боюнча меморандумга кол коюу менен жыйынтыкталды.